Жалал Абад обласы, Тогуз Туру району, номер 1 Тоту Мойдонов атындагы Макмал жалпы билим берүүчү орто мектеби. Аталган номер 1 Тоту Мойдонов атындагы Макмал орто мектеби 1983 жылы Макмал алтын кен комбинаты тарабынан курулушу башталып, 1986 жылдын 1 сентябрында пайдаланууга берилген. Алгачкы мектепке Кыргызстан Ленин атындагы Жаштар союзунун 60 жылдыгы атындагы Макмал орто мектеби деген ат берилген. Мектеп типтүү, учурда 62 класс комплектиси бар. Мектеп негизинен 1470 орунду. Учурда 1506 окуучу билим алууда. Окуучуларга билим жана тарбия берип, жалпы 115 мугалим эмгектенип келет. Анын ичинен бир мугалим Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 26 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, 40 мугалим Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин ардак грамотасына татыктуу болсо, ал эми бир мугалим Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын кыргыз тили төш белгисине ээ болгон. 2013 жылы 25 декабрда Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин номер 802 буйругунун негизинде Макмал орто мектеби Кыргыз Республикасынын 100 инновациялык мектеби статусуна ээ болгон. Номер 1 Тоту Мойдонов атындагы Макмал жалпы билим берүүчү орто мектеби деп 2018 жылдын 14 мартында каттоодон өткөн. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин 2016 жылдын 2 февралындагы буйругуна ылайык Азиянын өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган секторду өнүктүрүү программасынын бекемдөө долбоорунун алкагында сапаттуу билим берүүнү жайылтуудагы 30 инновациялык мектептердин тизмесине Макмал орто мектеби да кирген. Китеп билим булагы, адамзат ойлоп тапкан эң сонун табылга. Китеп окуп жатып биз өзгөчө ажайып дүйнөгө сүңгүп киребиз. Каармандар менен кошо бүйүр кызыккан окуяларга, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын кармашына күбө болобуз. Менин сүйүктүү каарманым, китеп биздин досубуз, китеп куржуну, атам апам жана мен бирге окуйбуз. Менин сүйүктүү жазуучум деген темада көркөм окуу сынагы, ыр, монолог чыгармаларын окуп китептер дүйнөсүнө саякаттап турушат. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун каржылоосу менен жылуулукту жана энерго натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн 84 миллион сомго Макмал мектеби толук кандуу заманбап ремонттон өткөрүлүп, окуучулардын окуу билим алуусуна жакшы шарттар түзүлдү. Долбоордун негизги максаты бул мектептеги билим берүүнү жаңылоо болуп саналат. Мектептеги билим берүүнү реформалоо, окуу программаларынын окуу китептери менен камсыздоону, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу системасын, инновациялык мектептердеги окутуунун шарттарын пландоо процесстерин жана билим берүү секторун башкарууну камтыйт. Мектепте спорт зал жайгашкан. Спорт ден соолуктун булагы, ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр, машыгуулар, мелдештер жана спорттук оюндар өтүп турат. Мектепте 200 орундуу актовый зал орношкон. Анда тынымсыз маданий иш-чаралар өтөт. Ашкана заманбап талабына ылайык эмеректер менен жабдылган. 300 орундуу. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде Кыргыз Республикасындагы мектептерде окуучуларды тамактандыруусун оптимизациялоо долбоору менен иш алып баруунун негизинде мектептин тамак аш бөлүмдөрүнүн абалын жакшыртуу максатында технологиялык жабдуулар орнотулуп, мектепте окуучулардын сапаттуу тамактандырууну уюштуруу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мектеп ар жыл сайын алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанып келебиз. Дүйнөнүн шаңы билим, билимдин шаны эмгек демекчи, биздин мектептен бүткөн бүтүрүүчүлөргө талыкпай эмгектене беришиңиздерге тилектешпиз.
Мектебибизде 2022-2023 окуу жылында көп ийгиликтер менен коштоп, алтын дамба артыкчылык аттестатына Тотуева Акчолпон Эмиловна ээ болсо, ал эми жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгында Бактиярова Аяна, Разаканова Жапаркүл сыяктуу окуучуларыбыз 210 упайга ээ болуу менен мектепти татыктуу аякташты. Жылдын мыкты мугалими конкурсунда башталгыч класснын мугалими Кулубаева Забида райондон баш байгени багындырып, областтык таймашта 1-орунду камсыздап, республикалык конкурска катышып, ийгилик менен кайтып, мектебибиздеги мыкты мугалимдердин катарын толуктады. Учурдун талабы болгон Санарип мугалим долбоорунда Асылбек Мадалиев тарабынан уюштурулган Санарип мугалим конкурсунун алкагында көптөгөн мугалимдерибиз байгелүү орундарга ээ болуп, Алматы, Ташкент, Анталия шаарларына жолдомо алышкан. Санжарбек Данияровдун коомдук фонду тарабынан өткөрүлүп жаткан башталгыч класстар арасында 1-мугалим сынагында 2022-2023 окуу жылында мугалим Бекташева Жанара катышып, ошол жылдан бери эксперттик топтун курамында иш алып барып келет. Учурдун талабы болгон STEM билим берүү олимпиадасында Эрланов Байел, Байкадыр кызы Нуриза, Ногоева Бөанар аттуу окуучуларыбыз 1-орунду камсыздашты. Жыйынтыгында Көгүлтүрөт, Ысык көл эс алуу борборуна барып эс алып кайтышты. Мугалим журналы уюштурган мыкты класс жетекчи сынагында Ширин Кармошова, Сырымбекова Айсулуу, Эркайым Жаанбай кызы Забида Кулубаева алдыңкы орундарга ээ болушуп, баалуу сыйлыктарга татыган. Балдардын илимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында Билим жана Илим министрлигинин буйругунун негизинде өткөрүлүп жаткан окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз таймашында 6-класснын жетекчиси Гүлнара Токтосунова райондон 1-орунду, ал эми Айгүл Түкбашеванын 4-классы райондон областка жолдомо алып, областта 2-орунду камсыздашкан. Биздин мектеп республикалык олимпиаданын райондук баскычында 13 окуучубуз 1-2 орунду ээлеп, областка жолдомо алышкан. Предметтик республикалык олимпиаданын областтык баскычында Дөөлөтбекова Баяна англис тили предмети боюнча областта 3-орунду камсыз кылды. Орус тили сабак боюнча звонок эл аралык олимпиадасында окуучуларыбыз ийгиликтерге жетишип, диплом менен сыйлашты. Улутум кыргыз Ураанын Манас аталышында Манастан интеллектуалдык таймаш өтүп, биздин мектеп район ичинде баш байгени ээлеп, облустук турда 3-орунду камсыз кылышты. Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас демекчи, улуу журтубуз Манасты даңктап бактайлы. Санарип мугалим аракетчилат эне, сапаттуу билимге ээ окуучу. Сапаттуу билимдин оңгусу Санарип мугалим демекчи, санариптик технологияларды натыйжалуу пайдалануу менен келечек ээлерине сапаттуу билим берип келебиз. Мугалимдерибиздин иш тажрыйбаларын жайылтуу максатында сабактардын иштелмелери Кут билим газетасына жана Мугалим журналына сунушталып жарык көргөн. Мектепте предметтик аралык жумалыктар өтүлүп турат. Мисалы, англис тили жумалыгында окуучулар англис тилинде жомокторду окуп, сынактарга катышып, дубал газеталарды жакташып, ачык сабактар өтүлөт. Тарыхы болбой, эл болбойт демекчи, өз тарыхын билбеген эл келечегин түзө албайт. Тарых сабак боюнча жумалыктар мугалимдер менен окуучулардын ортосунда тыгыз байланышта болуп, тарых сабагын тереңдетип билгенге шарт түзүлөт. Ар бир өтүлгөн предметтик жумалыктар кызыктуу өтүп, мугалимдер жана окуучулар активдүү катышып, билимге болгон умтулуулары артып келет. Биздин мектепте тынымсыз семинарлар өтүп турат. Айта кетсек, компетенттүү мугалим, сапаттуу билимге ээ окуучу деген темада райондук семинар өтүлгөн. Окуучуларды сапаттуу окутуу менен бирге алардын инсандыгын, кайталангыс жөндөмүн, ой пикирин сыйлап, нарыктуу муунду тарбиялап келебиз.
Мектебибизде бардык кабинеттер заман талабына ылайык жасалган. ABR долбоорунун негизинде физика, химия, биология, география предметтер боюнча лабораториялар акыркы үлгүдөгү заманбап шаймандар менен жабдылган. Мектепте Манас каанасы ачылган. Быйылкы окуу жылында каана жаңы инвентарлар менен жабдылды. Манас эпосу кыргыз элинин улуттук байлыгы, ооз-эки элдик чыгармачылыктын баалуулугу, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын казынасы демекчи. Манас эпосун кыргыз тарыхынын көөнөрбөс мурасы катары барктап сактап калалы. Физика каанасы ABRдин инновациялык мектептерди каржылоо борборунун негизинде көпчүлүк физикалык курал жабдыктар менен камсыздалган. Айта кетсек, электрдик, магниттик жана механикалык курал жабдыктар, өзгөчө белгилей кетсек, телескоп, микроскоп, дүрбү, жарык булактары, штатив, тараза, линза, плазмалар менен толукталган. Жана ошондой эле техникалык жактан компьютер, проектор, принтер менен жабдылган. Тогуз-Торо тарыхый каанасы быйылкы окуу жылында заман талабына ылайык жабдылды. Тогуз-Торо өрөөнү чакан аймагы бар, тарыхта бирок эң чоң салмагы бар демекчи. Тогуз-Торо райондук административдик картасы, Тогуз-Торо району жөнүндө жалпы маалымат берилген. Анын жанында тарыхый инсандар Алтоок жана Осмон Датканын өмүр баяндары, тарых таржымалы, уламыштар тууралуу чагылдырылган китептер, чыгармалар тууралуу баяндалат. Ага улай түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолундагы Арал Казарман жол тилкесиндеги 1,5 чакырымдан ашык эстакадалык көпүрөнүн жана Гөгар ташуусундагы туннелдин сүрөтү чагылдырылган. Мектепте биология каанасы жасалган. Анда жаныбарлар менен өсүмдүк клеткасынын түзүлүшү, сейрек кездешүүчү жаныбарлар, кызыл китепке кирген жаныбарлар, аларды коргоо жолдору, биологиялык биосфера тууралуу планшет жана көрсөтмө куралдар илинген. Химия илими мектепте окуу предметтери менен катар окуучуларды инсан катары калыптандырат. Химия сабагында практикалык жана лабораториялык иштерди жүргүзүүнүн үстүндө иш алып барылып, окуучулардын практикалык билгичтигин жана билимди өздөштүрүүдөгү чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрөт.
Мектепте бүтүрүүчү класстар арасында жылда адатка айланган мыктыгерлер оюну 2001-жылдан бери өткөрүлүп келет. Оюндун максаты окуучуларды мекенчиликке, эрктүүлүккө, чыдамкай болууга шыктандыруу. Оюнду дене тарбия мугалими Иманбаева Жүрсүн Абдышевна жетектеп келет. Ал эми көңүлдүү старт оюну да балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карай ылайыкташтырылып, волейбол, футбол, хоккей оюндары жыл мезгилинин ылайыгына карап өткөрүлүп келет. Жыл сайын адатка айланган 5 март ак калпак күнүндө окуучу балдарыбыз ак калпагын таңазалап, ак калпак Ала тоонун символу, ак калпак кыргыз элинин сыймыгы деген чакырыктар менен жүрүшкө чыгышат. Кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо, эрте никеге туруу бул кылмыш, зордук зомбулукту болтурбоо жана алдын алуу деген темада райондун тиешелүү өкүлдөрү менен биргеликте тегерек стол, диспут, тарбиялык ачык сааттар, чогулуштар баймуай өтүп турат. Февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата мектеп ичинде кана месе жигиттер таймашы өтүп, жеңүүчүлөргө сыйгык ыйгарылды. Ал эми 15 февраль Ооган согушунун 35 жылдыгы мектепте белгиленип, райондогу ардагерлер менен биргеликте салтанаттуу иш-чара өтүп, окуучуларды патриоттуулукка, мекенчиликке тарбиялоо максатында багыт берип келебиз. Мектепте Макмал аттуу бийчилер жана комузчулар тобу куралган. Анын курамында 50дөн ашык окуучу тартылган. Ар кандай иш-чаранын көркүн ачып, өнөрлөрүн тартуулап келишет. Жогорудагы ийгиликтерди эске алуу менен мектеп Тогуз Тороо райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жылдын мыкты мектеби 2023 наамына ээ болду. Жалал Абад облусунун Билим берүү жана усулдук борбору тарабынан 2023 жылдын мыкты инновациялык мектеби областтык конкурсунда 1 даражадагы дипломго татыктуу болгон. Окуучу балдарыбыз спорт жаатында Жалал Абад облусунун эркин күрөш боюнча 15-17 жаштагы өспүрүмдөр арасында таймашка катышып, окуучуларыбыз 1-2 орунду камсыз кылышты. Колсун, кайрымдуу бол аттуу урандын астында мектепте жыл сайын бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк күнүнүн 1 айлыгы өткөрүлөт. Бул иш-чарага мектепте окуган дымычы окуучуларга, жардамга муктаж үй бүлөлөргө жана социалдык аялуу катмарга кирген үй бүлөлөргө кайрымдуулук акциясы өткөрүлүп турат. Улуттук нарк улуттун жүзү демекчи, мектепте класстан тышкаркы тарбиялык иштер тынымсыз өтүп турат. 2017 жылдан бери мектепте ата-энелер мектеби долбоору ишке ашып, ата-эне менен окуучу, мугалим ортосундагы байланыш тынымсыз жүрүп келет. Мектеп көптөгөн долбоордун негизинде иш алып барып келет. Мисалы, Агахан фондусунун инновациялык технология сапаттуу билимге өбөлгө аттуу киши долбоору менен иш алып барып, 20.600 сомдук технологияны алуу менен мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого үлгүргөн. 2023 жылдан баштап өнөктөш коңшу мамлекеттер менен алака түзүлүп, Россия Федерациясына караштуу Татарстан Республикасы менен окуучулардын окурмандык сабаттуулугун жогорулатуу максатында Алабуга политех экономикалык зонасына пилоттук мектеп болуп кирип, эки тараптуу илимий кызматташуунун алкагында бизнес кетс оюну аркылуу 40 окуучу иримге тартылган. Өз учурунда Алабуга экономикалык зонасынын жетекчилиги мектепке иш сапары менен келип, окуучулардын дараметин уюштуруу иштерин жеринен көрүп, таанышып, жогору баа берип, андан ары кызматташууга ынтызарлыгын билдирүү менен тыгыз байланышта иштешээрин билдиришкен. Мектеп жамааты билим берүү менен тарбия ишин айкалыштырып, мыкты билим ордосуна айлансак деген максат менен иш алып барып келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.